Медербек Адышевич, амсызда. Мен бірінші сұрайын, Қырғыз фармация түзден түз сіздерге башы етті. Ошол Қырғыз фармация бойынша айтайын дедім еледі. Бүгінгі күнде Қырғызстанда органдарын алмаштырған біздің баяғы жарандарыбыз, бейтаптарыбыз бар да. Маалыматыңыз болса керек. 1179 адам бар екен. Органдарын, бөйрөктөрүн, боорлорун алмаштыргандарчы. Ушуга бир топ жарандарыбыз кайрылып атат да, бүгүнкү күндө мага маалыматым боюнча 719 адам бөйрөгүн, 460 адам боорун алмаштырыптыр. Ошолор баягы алмаштыргандан кийин аларды көзөмөлдөп туруш керек экен. Алардын убагында баягы дары-дармектер берилип туруш керек экен. Ушул мен билгенден Кыргыз фармацияда окшойт. Андан сырткары баягы ошо Садыр Нуркожоевичтин биздин баягы президент тапшырмасы менен анын фондунан атайын акча бөлүнүп, ошонун негизинде дары-дармектер берилип турат окшойт. Туурабы? Ооба, туура. Ушул бүгүнкү күндө көйгөй убагында берилбейттир да. Региондардачы баягы дарылар жетпейттир. Себеп эмнеде? Бизде бул централизован мероприятие деп коебуз. Фонд высокой технологий боюнча ошол 24 жылы 1 миллиард 600 миллион сом каралган болчу. Ошо онкологияга, иммуносупрессанттарга, ошол бөйрөк алмаштыруу боюнча дарылар берилет. Ошого караштуу жетишпей атканда быйыл 25 жылга ошо республиканский бюджеттен кошумча дагы 1 миллиард 600 миң сомду бөлүп берет азырчы. Ошол боюнча дагы биз азыр планды коюп атабыз, 25 жылга полностью уже потребностин жапканга. Сизге суроо дагы. Булар ай сайын лабораториядан анализдерин алып өтүп туруш керек да, туурабы? Ооба. Сиздер шарттар түзүшүңүздөр керек да. А бизге кайрылып атканы ал лаборатория гана эмес, ошол дары-дармектер дагы убагында берилбейттир да. Мына азыр өзүңүз жогоруда өз сөзүңүз менен айттыңыз. 25 жылга дагы мен сурайын деп аткам, кандай болот? Булардын дары-дармектери же болбосо лабораторияда ошо анализдерин. Мен айтат элем да, ал биздин жашоочулар, биздин Кыргызстандын жарандары. Эми баары бул орунду бир Алла берет да. Айтып келбейт. Ошого бир шарт түзүп, кайдыгер болбой, ошо Кыргыз фармация жетекчилигин бир көзөмөлгө алсаңыздар. Себеби жарандар жөндөн жөн кайрылып аткан жок да, алар жыргагандан кайрылган жок да. Эгер аларда баары жайында болгондо, мындай каттар келмек эмес да бизгечи. Ошону мен сизге суранат элем, бүгүн жетекчилигиңиз жок экен. Эми мен ойлойм, мына комитетте эле айтып атам да, учурдан ушу пайдаланып. Буну палатага чыгарбай эле бир жообун берип койсоңуз жеке мага. Кандай болду? Мына 25 жыл айттыңыз, 24 жылы канча акча бөлүнгөн эле? 25 жылы канча бөлүнөт? Региондордо, мисалы үчүн ошол эле райондордон областка келип алып кетиш керекпи дары-дармектерин? Же болбосо ошо райондордо шарттар түзүлгөнбү? Баары боюнча мага толук маалымат берсеңиз, себеби дегенде мен дагы ошол кат менен кайрылган жарандарыбызга маалыматты бере алсам. Макулсузбу? Түшүндүк ооба. Рахмат.